Жаш кезимден баштап үйгө кечигип келүү мага адат болуп калган. Копол түрдө айта турган болсом, мен көчө тентүүчү бир адам элем. Менин бул көрүнүшүмө апам аябай капа болчу. Себеби менин бул көрүнүшүм апама жакпайт эле. Жашоом эч өзгөрүүсүз кайталана бергендигинен улам, апам ар дайым ашканабыздагы муздаткычтын эшигине кичинекей кагаз жармаштырып кое турган болду. Ал кагазда тамак, нан жана башка керектүү нерселер кайсыл жерде жайгашкандыгы жазылат болчу. Күн өткөн сайын апамдын эскертүүчү кагаздары улам өнүгүп бара жатты. Ал кагазда эми мага деген кээ бир буйруктар, тапшырмалар, жада калса кир кийимдеримди кайсыл жерге алып барып коерумду да жаза турган болду. Өкүнүчтүүсү, бойдокчулук жашоомдун дээрлик 90% коёндой окшош күндөр менен өтүп жаткандыгы эле. Бир түнү аябагандай кеч калдым. Адаттагыдай эле апамдын кагазын муздаткычтын эшигинен көрдүм. А бирок окуганга эринип, эрксиз уйкуга багынып бердим. Таң эрте менен мени ойготкон атамдын көздөрүндөгү жашты көрүп, мен таң калдым. Атам мени башымдан сылап: "Уулум, апаңды жоготуп алдык." Бул кабар мага канчалык таасир эткендигин билсеңиздер эле. Апамды акыркы сапарга узаткандан кийин өзүмдүн керебетиме келип, уйку алдынан апамдын ар дайымкыдай мага жазып калтырчу, эскертүүчү кагаздар эсиме түштү. Жүгүрүп барып, муздаткычтын эшигине кыстарылган кагазды, апамдын эң акыркы жазган катын колума алсам, бул катта эч кандай буйрук же болбосо багыттоочу жазуулар да жок экен. Өкүнүчтүү, ал катта бир гана төмөнкү сөздөр бар болчу. Уулум, каралдым. Бүгүн эмнегедир күндөгүдөн өзүмдү начар сезип жатам. Качан келсең дагы мени тезинен ооруканага алып барчы. Алар аябагандай бактылуу үй бүлө болчу. Ар дайым кубаныч менен коштолгон бул үйдө 3 жашар кыз ата-энесинин кучагында чоңоюп жатты. А бирок күндөрдүн биринде узак жылдардан бери оор кеселдик менен ооруп жүргөн апасы кокусунан көз жумду. Өзүнүн өмүрлүк жарынан ажыраган атасы бул кабарды кызына эмне деп айтууну билбей башы катты. Анын үстүнө кызы да күндөн күнгө "Апам кайда? Качан келет?" деген суроолорду берүүдөн эч да тажаган жок. Кызынын бул суроолоруна атасынын да жообу бирөө гана болчу. Апаңды жумушунан узак сапарга жөнөтүшкөн. Тез күндөрдө келип калат. Арадан күндөр өтө берди. Кызы 6 жашка чыкканда, анын атасы бир мээримдүү аял менен таанышып, акыр аягы ал экөөсү баш кошмой болушту. Күндөрдүн биринде атасы кызын алдына чакырып: "Кызым, эсиңдеби? Мен сага апаң узак сапарга кеткен, бир күн кайтып келет деген сөздөрүм. Карачы, арадан 3 жыл өтүп кетиптир. А сен апаңдын жүзүн унутуп калган жоксуңбу?" "Жок" деп акырын жооп берди кызы. Ушул учурда эшик ачылып, андан узун бойлуу бир аял кирип келди да: "Кызым, мени таанып жатасыңбы? Бул мен, сенин апаңмын." Кыз атасына бир көз жүгүрттү. "Эмне болду, кызым? Сен апаңды тааныган жоксуңбу? Ал сенин апаң. Кана жүгүрүп барып апакеңди апа деп кучактабайсыңбы?" Кыз жүгүрүп барып ал аялдын кучагына өзүнүн боюн таштап, "Апа" деп жалгандан ыйлап койду. Бул көрүнүштөн көңүлү жайына келген атасы: "Силер бир аз маектеше тургула, а мен бир аз айланып келемин" деп сыртка чыгып кетти.
Атасы чыгып кетер замат кыз көзүнөн жашын арчып, "Сиз менин апам эмессиз. Менин апам мындан 3 жыл мурда эле каза болгон", деп кайра ыйлап жиберди. Анын бул сөздөрүнө жаңы апасы таң калды. Бул кабарды мен чоң атамдын үйүнө барганда, чоң энем экөөсүнүн маектешип отурганынан билип алганмын. Бул кабарды болгону бир гана мен, чоң энем жана чоң атам билет. Ата экемдин болсо мындан кабары жок. Атам апамды дале болсо жумушу менен узак сапарга кеткен деп ойлойт. Менин сизге айтаарымды атам билбесин, болбосо капа болот да азап тартып ыйлайт. Мен сизди ар дайым апа деп чакырамын. Бирок бир гана суранычым бар. Атама мен айткан сөздөрдү айтып койбоңуз, Мен билемин. Эгерде атам бул кабарды угуп кала турган болсо, булугуп көпкө ыйлайт, деп улам-улам ыйлап жиберди. Бул учурда болсо, эшик артында турган анын атасы көз жаштарын алда канча көлдөтүп ыйлап жаткан болчу. Бир адам жаңы унаа сатып алат. Эртең менен туруп гаражына барса, ал жерде 7 жаштагы кызы колундагы мык менен унааны чиймелеп, ага кандайдыр бир нерселерди жазып жатканын көрөт. Ачууланганынан ал дароо эле жаш кызынын манжаларын уруп жиберет. Ушунчалык ачуусу келгендигинен жана калса кызынын манжаларын сындыра урганын өзү да байкабай калат. Бир аз убакыттан кийин өзүнө келген ата кызынын манжаларын көрүп, аны ооруканага алып барат. Рентген нурлары жаш кыздын манжа сөбөктөрү майдаланып кеткендигин жана аны кесип таштоодон башка арга жок экендигин айтышат. Операция аяктап, атасы кызынын жанына кирет. Көздөрү балбылдай жанган кыз атасына карап, "Ата, эми кайра манжаларым өсүп чыкса, эч качан сиздин унаңызга тийбеймин." Кызынын бул сөздөрүн уккан ата өз унаасынан өч алуу максатында ооруканадан сыртка чыгат. Ал унаасынын жанына келип, алдыңкы эшиктеги кызы чиймелеген жазууларга көзү түшөт. "Ата, мен сизди жакшы көрөм. Урматтуу көрөрман, сиз үчүн кайсыл окуя таасирдүү болду? Оюңузду калтырыңыз. Видеобузду бөлүшүп, жакшылыкка себепкер болуңуз. Биздин каналга жазылып, жан дүйнөңүзгө жана акылыңызга пайдалуу азыктарды алып туруңуз. Жараткан өзү жар болсун.